Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Ошто мурда милиция кызматында иштеп кеткен жаран мени зордуктады деген кыздын иши боюнча тергөө учурунда кыздын зордукталбаганы аныкталды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Бул кыздын ушул оңдуу иши боюнча Ош жана Бишкек шаарында бир нече жарандын үстүнөн арыз менен кайрылгандыгы аныкталды. Мындан тышкары ал өзүн укук коргоо органдарында иштейм деп жалган маалымат таратып жүргөндүгү белгилүү болду. Ага соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Жыйынтыгында анын акыл эси жайында. Бирок өзүнүн кызыкчылыгы үчүн окуяны бурмалап оюнан чыгарып айта тургандыгын көрсөтүлгөн деп билдиришти Ош шаардык милициясынан. Буга байланыштуу жалган көрсөтмө берилгендиги үчүн кыз өзү кармалды. Ал милициянын лейтенанты болом деп элди алдап келген. Ал интернет тармагында фото-видео кайрылганын жүктөп, Сузак районунун тургуну 19 жаштагы экендиги аныкталган. Бир нече ирет пайда табуу иретинде милицияга тигил же бул адамдын оор же өзгөчө оор кылмыш жасады деген айыптоо менен кайрылган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен азырындагы жагдайлар өз ордун таппай, кылмыштын курамы жок болуп өндүрүштөн кыскартылганына байланыштуу анын аракетине туура укуктук баа берүү максатында жыйналган материалдар 2022 жылдын 3-январында Ош шаардык ИИБдин маалыматтардын электрондук журналына катталган. 2022 жылдын 6-январында карата жалган билдирүү жасагандыгы үчүн чара көрүү жөнүндөгү арыз түшкөндүктөн 2022 жылдын 8-январында жогорудагы факты боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү кызды сурак учурунда ага карата жеке тинтүү жүргүзүлгөн жана укук коргоо органдарынын атайын масын кийген сүрөтү жабыштырылган жасалма күбөлүк аныкталган. Ошондой эле 2022 жылдын 2-январында Ош шаардык ички иштер бөлүмүндө Т.Ш. аттуу жарандагы арыз менен кайрылып, ал Адыл Акжол уулу аттуу блогер тарабынан 19 жашында милиция алдап эметти. Бир милиция жардам берем деп 3 жолу эметти, качып кетти. Сот сатылды деген аталыштагы материал чыгарылгандыгын, жалган жала жаап, чара көрүүнү суранганын айтып арыз менен кайрылган. Мындан тышкары ал видеодогу кыздын билдирүүсү бир катар социалдык желелерге тарап, кызуу талкууну жараткан болчу. Эскерте кетсек, 2021 жылдын октябрь айында кыз түнкү клубда мурда укук коргоо органдарында иштеп кеткен адам менен таанышып, андан кийин экөө мейманканага баргандыгы кабарланган. Кыздын айтымында ал анын эркине каршы зордукталган. Андан тышкары жалган маалымат бергендиги үчүн зордукталды деген кыздын өзү кармалгандыгын Супер KG порталында Өздүк булактар билдирген.